Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биз албетте дагы деле медиа сабаттуулук боюнча теманы улай. Бүгүнкү күнү сиздерге мына бир банктан чалып атабыз же болбосо ушул банктан сиздин атыңызга кредит алынып калыптыр деген сөздөрдү угуп жатабыз. Кээ бир адамдар өздөрү туш болсо, кээ бир адамдар сөзсүз жакын туугандары ушундай алдамчылыкка туш болуп калган учурлар бүгүнкү күнү тынымсыз эле кезип жаткан кез. Эгерде сиздин атыңызга башка бир шылуундар алдап кредит алып калган учур болсо, кантип кимге байланыш керек, кимден маалымат алуу керек? Дал ушул максатты аркалай биз бүгүнкү студиябызга Улуттук банктын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн финансы сабаттуулук боюнча адиси Кубаныч Мусуралиев мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Албетте эң биринчи эле бүгүнкү күнү негизи эле Кыргызстанда канчалаган банктар бар, ошолордун ичинде жанагы алдамчылык боюнча кайрылгандар да болуп жатат. Ушундай бир учурларда сиздер кандай алдамчылыкка бөгөт коюу максатында элдерди, жарандарды баягы билинбестен каражаттарын алып коюшуна бөгөт коюу максатында кандай иш-аракеттер көрүп жатасыздар? Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатабы? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Ооба, негизи Улуттук банкка бул мисалы түздөн түз бул финансылык алдамчылар бул баягы кылмыш иш болгондуктан муну негизи Ички иштер министрлиги тарабынан көрүп иш жүргүзүлөт. Бирок биз дагы Улуттук банк мисалы алдамчылар ошол эле банктык эсептер аркылуу алдап же онлайн кредит негизи эле кредит алдырып алданып жаткандыгына байланыштуу Улуттук банк дагы бул жакта өзүнүн ишин алып барып жатат. Албетте маалымдоо жана башка ошол эле финанс сабаттуулуктун мындай алкагында көптөгөн ишчер, окутуулар, тренингдер, маалыматтык кампаниялар уюштурулуп келет. Албетте мындай финансылык кызматтар абдан өнүгүп жатат. Азыр онлайн дагы мисалы депозит дагы ачсаңыз болот, кредит алсаңыз болот, которуулар абдан көп кездешет. Ошол эле учурда эми алдамчылар мисалы мурун эле болуп келген жана азыр дагы мындай активдүү. Ошондуктан ар бир жаран өзү биринчи иретте өзү гана ошол аракеттер менен аларды токтото алат экен да. Албетте алар мындай психология жактан дагы мындай даярдалган, мисалы ошол эле банк кызматкери керек болсо Улуттук банктын кызматкери деп чалат, укук коргоо органдарынын кызматкеримин деп чалат дагы. Кээ бир учурда же жалгыз бирөө чалат, кээ бир учурда 2-3 адам бири-бирин байланыштырып мындай схемалар ар кандай да. Ошол учурларда албетте мисалы сиздин банк карта номерин, пин код же баягы CVV код деп коет, картанын артындагы коддорун суроо бул уже эле адамды мындай аларга суроо бериш керек да. Эмне үчүн банктык өкүлү алардан сурап атат да, клиенттен. Негизи аларда бул маалымат бар жана бул маалымат негизи баягы банктык сыр болуп эсептелет. Анан муну эч ким ошо иштеп аткан кызматкер айтпаш керек да эч кимге деп адам дароо эле өзүнө ойлонуш керек да. Эми бул учурда баягы биздин илимдүү, билимдүү же бир жерде иштеген адамдар эмес, көбүнчө ушул алдынгандардын эми менин билишимче баягы түшүнүгү жок бул тармак боюнча, анан жашы улгайганыраак, баягы аябай психологиялык жактан баягы даярдык менен чыгышат экен да, эми алдамчыл болгондор дагы. Ошол учурда жашы улгайганыраак адамдар эми баягы кантип алданып калганын деле билбей калат окшойт. Негизи сиздерден банк өкүлү, чыныгы банк өкүлү эмнелерди сурайт кардарлардан ошо кредит алган учурда? Анан эмнелерди айтпаш керек жарандар? Эми мисалы сиз банкка барып баягындай бир арыз заявка таштап кредит алууга таштасаңыз, балким адис чалып, сиздин заявкаңыз даяр же мындай тактоочу суроолор болуп жатат деп сурашы мүмкүн. Бирок мисалы акча же өзүңүздүн жеке маалымат тууралуу Аты фамилиясын сурайт, мисалы. Эми аты фамилиясын мисалы мага деле
жакында бир алдамчылар чалып менин атымды, фамилиямды айтты да. Анан булар кредит менен байланыштуу эмес, баягы сотовый оператордун баягы келишимди узартыш керек, жаңылаш керек деген шылтоо менен чалды. Мен дароо эле түшүндүм ал алдамчы экенин. Айттым, мен биздики баягы андай келишим эмес, башкача түрдөгү эме болгондуктан байланыш. Мен дароо эле түшүндүм да, алар алдап жатканын. Айтсам өзлөрү дагы мындай дароо эле ооба биз эми алдамчыбыз деп эле мойнуна алышты да. Бирок силер эмне эчтеке кыла албайсыңар депчи. Анан эми ошентип керек болсо атыңызды деле атап чалыш мүмкүн да. Баягы досторунун атын дагы айтып десеңиз, же баласынын атын айтып, мен балаңыз бирөө учур болуп атат, ошо балаңыз планчамын, мен аварияга душ болуп калдым, ушундай акча которуңузчу деп. Бирок сиздер ошол акча которулду дейли, алдамчылык, банк аркылуу алдамчы экенин билгенден кийин кайтара алганга болобу же болбой калабы? Эми бул жерде элестетиңиз, сиз өзүңүз каалооңуз менен котордуңуз, Эми мисалы банк аны мындай алдамчы экенин көрбөйт да, сиз досуңузга котордуңуз, балким тууганыңызга котордуңуз. Бул жерде эми сиз банкка кайрылсаңыз, ошондо кандайдыр бир ал мисалы акча ошол эсепте болсо дейли, балким токтотуп калышы мүмкүн, Бирок алар мындай кээ бир учурларда башка счетторго которуп 2-3 анан уже чыгарып кетип калат да. Мисалы бирөөнүн атына алып атат го кредитти. Ошонун эсебине түшөбү же болбосо ал башка эсепке түшүрүп алышабы? Мисалы 100 000, 150 000 сомдук кредит алганда, ошол адамдын атына жазылгандан кийин ошол адамдын эсебине түшсө керек, же башка эсеп ачып түшүрүп алышабы? Жок, албетте, мисалы онлайн кредит алсаңыз, өзүңүздүн баягы электрондук капчыгыңыз же счетуңуз бар. Ошол аркылуу интернет банкинг, мобилдик банкинг аркылуу заявка берсеңиз, кайра ошол өзүңүздүн счетуңузга гана түшөт да. Анда алар башка счетко ошодон кайрадан мындай чыгарып кетатчыбы? Бул мисалы сизге счетуңузга түштү, сиз кайра акча которуу катары эле которуп туруп башкага которсоңуз. Атайын даярдыктар менен да эми алдамчылыктар. Албетте, булар дагы мындай ар дайым өзүнүн квалификациясын десек болот, жогорулатып турат да. Өнүктүрүп өсүп окуп. Анда негизинен ушундай алдамчылыктар статистикага да токтолсок, мисалы жылына канча адамдар ушундай алданып калган учурлар болуп атат? Эми так статистиканы мисалы ошо ички иштер министрлиги берсе керек. Бирок Улуттук банктын мисалы өткөн жылдагы баягы жарандардын кайрылууларынын статистиканы айтсам, 140 кайрылуу болгон ошо онлайн кредит алдамчы боюнча. Эми мындай карасак, бир мезгилде бир аз азыраак болуп, бир мезгилде көбүрөөк болуп кеткен, айрыкча ошо 2022 жылдан тартып бир аз активдүү экени байкалып жаткан. Бирок өткөн жылы жана акыркы жылдары Улуттук банк абдан бул көйгөйгө көңүлүн буруп, көптөгөн жаңы бир укуктук, нормативдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизип, мыйзамдарды кабыл алып, Жогорку Кеңеш менен чогуу жаңы мыйзамдарды өзгөртүүлөрдү киргизип, азыркы учурларда биздин байкалышыбыз боюнча статистика кайрылуулар азайды да. Мисалы ошол эле учурда Улуттук банк мисалы баягы период охлаждения деген инструментти киргизди. Мисалы сизге азыр кээ бирде да байкап калам, мисалы мага бирөө акча которот, мен аны дароо эле башка бирөөгө котороюн десем, которо албайм да. Суммасына жараша 3 сааттан 1,5 күн, 1 күнгө чейин дароо которо албайсыз да. Мисалы жанагы айтып кетпедимби? Сиз мисалы онлайн кредит алып туруп, бирөөгө которуп салбаш үчүн, бирөөгө которуп туруп, ал мисалы акчаны чечип алыш мүмкүн да. Ошондой онлайн кредит алсаңыз, мисалы баса ушул учурда дагы банктык адис сизге чалыш мүмкүн. Сизге чалып тактайт да. Сиз алып атасызбы, өзүңүздүн каалооңуз менен алып атасызбы деп
ошондой азыр суроо. онлайн иретинде алганда, ооба ооба тактоочу суроолорду чалып бере алат да. татаалдаштырылды ошондо десеңиз, жана онлайн кредит алуу. ооба Бул ошол бир аз алдамчылыкка болгон баягы азайтууга алып келип атабы? албетте ошол инструменттерди киргизгенден кийин ошол алдамчылардын фактыларынын, кайрылуулардын саны эми бир 40–50% чейин азайды да. Ошол бир аз эле убакытты караганда, азыркы учурга чейин мен ойлойм дагы бир топ эле азайды. Негизи мисалы жасалма интеллект аркылуу дагы ушундай учурларда колдонуп алданганга аракет кылгандар болуп атабы? Албетте, эми мындай жасалма интеллектти көп адамдар жакшы жакка колдонсо, баягы эле алдамчылар өзүнүн ишине колдонуп жаткан кездер бар. Мисалы уккансыздар болуш керек. Эми бул Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө мисалы Кытайдабы кайсы бир жерде мындай бир чогулуш өтүп, бир мекеменин чогуу, ошол эле банктыңбы чогуу совещание өткөрүп, мындай жака канча миллион бир доллар которосуңар деп мындай поручение берет да. Кийин алар которуп эметкенден кийин ошол видеонун мындай жасалма экенин аныктап, бул акчаны которуп салганы да туура эмес которуп салганы аныкталат. Кандайдыр бир Францияда бир аял мисалы Брэд Питтин ооруп жаткан бир сүрөттөрүн чыгарып, алдамчылар жардам керек болуп атат дегенден бир кайрымдуулук негизинде деп. 10 миң, 100 миң деген акчаларды которуп салган учурлар бар. Биз деле байкап калабыз. Белгилүү адамдардын сүрөтүн, видеолорун колдонуп, ушундай эмелерге инвестиция кылгыла, мындай деген видеолорду көрүп жатабыз. Биз дароо блокко жалаба кылып эметип коебуз да, өз келген колубуздан келген салымыбызды кошуп. Бирок эми бул жерде аларды деле аныктап чыкса болот да. Ошол видеону мындай жакшыраак карасаңыз, кандайдыр бир посторонний мындай эмелер бар да, как будто мындай чапталган бир нерселерди байкаса болот. Негизи эле мындай акча маселеси жөнүндө айтып жаткан адамдарды көргөндө мындай бир аз шашпай, анализдеп, анан мындай чечим кабылыш керек экен да, негизи элечи. Албетте азыр көптөгөн мисалы криптовалютага инвестиция кылгыла деп, бул мындай өсөт деп, мындай деп, криптопроекттер, инвестиция деп көптөгөн эмелер, видеолор. Ушул криптовалюта деп калдыңыз да, ошол негизи эле ушул акыркы учурлар ушундай инвестор болуңуз, инвестиция кылыңыз деп алдамчылык кылганда, булар мындай жөнөкөй дагы эмес, чоң суммадагы акчалар да, 10 миң доллар, 20 миң долларга алданып калган учурлар көп болуп атат. Улуттук банк ушул аркылуу көзөмөлгө ала алабы, албайбы? Негизи эле криптовалюта жана бул мындай криптоактивдер бул улуттук банктын көзөмөлүнө кирбейт. Бул азыр Госфиннадзор деген бар, ошол уюм карайт. Жана бул негизи мындай криптовалютанын чыккан себеби бул дүйнөдөгү жана мындай бат деле тарап жаткан себеби бул ушундай бир көзөмөл жагынан бир аз азыраак көзөмөлгө алынган инструмент катары мындай белгилүү да. Өзү негизи ишенсе болобу? Ошондой мисалы баягы чет өлкөлүктөр кинодон көрүп калабыз, баягы аябай эле чоң байлар ошол инвестиция салып, криптовалюта өсүп кетип байып дегендей. Биздин учурларда ошол нерсени туруп атышат, эми элдер, жөнөкөй элдер баягы криптовалюта боюнча жакшы сабаттуулугу жок. Анан ушуну салсак эле акча бизге байып кетебиз депчи. Ошол боюнча дагы айта кетсеңиз, мисалы жарандар эмнесине караш керек? Чындан эле бизде Кыргызстанда эми сиздерде маалымат болсо керек, криптовалюта деген же инвестиция деген дүйнөлүк деңгээлде барбы? Кимге ишенсе болот? Анан айрыкча акыркы мезгилдер ушул тармактан алдамчылыктар аябай эле көп болуп атат да. Эми мындай фактыларды карасак, албетте ал менен байып кеткендер деле бар. Мисалы ошол эле эң эле алгачкы криптовалюта биткоин.
криптодун баасы эми мурун баягы кээ бир учурларда болуп калат эле го, баягы дүйнөдө эң кымбат пицца депчи бир башында ал биткоин мисалы $1-2 турган, анан кандайдыр бир АКШда жарандар кандай бир 100 биткоин менен пицца төлөп койгон депчи. Ал кезде азыркы маалда анын баасы бир биткоин баасы 100 миңден ашык да. Демек ал пиццасы канча миллиондогон бир баасына чыккан депчи. Анан эми бирок ал менен күйүп кеткендердин деле саны аз эмес. Анткени бул криптовалюта деген абдан мындай баасы туруктуу эмес, өйдө төмөн болуп турат. Буну негизи атайын үзүлдөш керек, окуш керек да мунун тарыхын, кандай механизмдеринчи. Анан бул жерде мындай ошо алдамчылар дагы десек болот да, мындай көбүрөөк пайдаланып атышат. пайдаланып калгандар да бар да. Мисалы кээ бир криптовалюталар бир заматта баасы өсөт. Мисалы $1 мисалы 100гө чейин дейли. Турат дагы анан 2 жумадан кийин кайра эле түшүп кетиши мүмкүн да, ошол эле. Же бирден дагы ылдый. Түшүп кетти. Андыктан жарандарыбыз баягы өзүнүн сабаттуулугу жок болсо бул жөнүндө биткоин түшүнбөй туруп же болбосо ошо криптовалютаны түшүнбөй туруп ага акча салууну биз алыс болгула деп эскертет экенбиз да анда. Эң негизги башында үйрөнүп, изилдеп, окуп, билим алып, анан гана азыраак сумма менен баштап көрсө болот. Эми көп эксперттер айтат, ошо эл аралык эксперттер, эми мисалы ошо криптовалютанын эң мындай рейтинги бар да. Эң алгачкы баягы канча уже 10 жылдан бери туруктуу келип жаткан, эми баасы өйдө төмөн өзгөрсө деле, бирок алар баягы жок болуп кеткен жок. Бир аз болсо да мындай элдин, дүйнөдөгү элдин мындай ишеними бар экенин тастыктаган. Ошондой бир мындай ишеничтүү эң рейтингде эң жогорку рейтингдеги эмелерге карап көрсө болот деген бир. Акциялар, мисалы акция дегендер дагы бар го. Мисалы iPhone'дун, Apple компаниясынын ошолор кандай болуп жүргүзүлөт? Ага ишенсе болобу? Негизи бул инструменттер мындай туруктуу, ишеничтүү десек болот, албетте. Будан дагы мисалы ишеничтүүсү бул мисалы мамлекеттик баалуу кагаздар да. Государственные ценные бумаги деп коет. Бизде мисалы ошол эле каржы министрлиги, биздин өкмөт чыгарат, биздин улуттук банктын атайын ошо баалуу кагаздары да, нота деп коет. Ошондойлор чыгат. Мисалы бул мындай инвестициянын эң мындай ишенимдүү деген инструменти болот да. Бирок албетте кандайдыр бир кирешелүүлүгү балким өтө жогору болушу мүмкүн, бирок сиз баягы акчаңызды сөзсүз жогото албайсыз деген ишеничтүү эме да. Мисалы ошол алар деле, инвестициялар деле мындай бөлүнөт да, ошо баягы риск тобокелдиктери азыраак, орто жана жогору. Ошо тобокелдикке жараша сиз киреше аласыз да. Же баягы жогорку тобокелдикте киреше көбүрөөк алышыңыз мүмкүн, бирок тобокелчилик дагы көбүрөөк анда. Баардыгын жоготуп дагы салышыңыз мүмкүн да. Жана мындай карасаңыз, ар бир адамдын өзүнүн баягы психология жактан мындай эмеси болот экен да. Өзгөчөлүктөрүчү. Мисалы интернетте ошо кандай инвестормун деген тесттер дагы бар психологиядагы. Ошолорду да адам өтүп койсо болот да. Окуп, изилдеп дегиз. Анан эле негизи дагы бир ошол алдамчылыкка биздин баягы эми элибиздин эле мисалы көп пайызы жөнөкөй калк болуп баягы мисалы финансы, каржы сабаттуулугу же болбосо медиа сабаттуулугу жок болгондугунан келип чыгып атат да, ошо алдамчылыкка алданып калгандыктары деле. Негизи дагы кандай мамлекет тарабынан ушул улуттук банк тарабынан жалпы эле коомдогу ушул банк аркылуу эсептерин, элдердин эсептерин, каржы сабаттуулугун жогорулатуу боюнча, алдамчылыктан алыс боюнча кандай иш аракеттер көрүп жатасыздар? Жалпысынан мамлекет тарабынан акыркы 10 жылдан ашык ушул темага абдан жакшы көңүл буруп жатат. Мисалы алгач
2016-20 жылдарга өкмөт тарабынан ошо улуттук программа, калктын финанс сабаттуулугун жогорулатуу деген программа кабыл алынган. Буга кошумча кандайдыр бир мисалы жаштар концепциясы, жаштар саясат концепциясы жана башка мындай чоңдогон ошол эле Кыргыз Республикасынын өнүгүү программасында көптөгөн ушундай стратегиялык документтерде ушу финанс сабаттуулук боюнча иш-чаралар киргизилген. Жана алар аткарылып келе жатат да. Мисалы мектептерге окуу киргизилген. Мисалы жогорку окуу жайларда кандайдыр бир сабактар, элементтер киргизилген. Мисалы Улуттук банк тарабынан атайын ошол тренерлер даярдалып, мугалимдер даярдалып, алар өз кесиптештерин окутуп, азыр мисалы адам жана коом деген предметтин ичинде ошо финанс сабаттуулук элементтери уже киргизилип окутулуп келе жатат. Канчанчы класстар окуйт? 5-класстан баштап уже жакшы болуп турган, киргизилген. Азыр эми билим берүү министрлиги дагы ошолорду өзгөртүп, жаңылап жатабыз. Жаңы система менен 12 жылдыкка иштерди алып киргизип жатабыз. Анан мисалы банктар деле ошол эле банктык картаны алганда атайын конвертте берилет, жана ал жерде ошо маалымат жазылган, ошондой картанын маалыматтары менен бөлүшпөгүлө жана башка деген мындай коопсуздук жагынан маалыматтар жазылган, берилген. Банктар дагы ошол түшүндүрүү иштерин ар дайым жүргүзүп келет. Ошол эле мамлекеттик органдар, сотовый операторлор ушундай бир коопсуздукту сактоо боюнча маалыматтарды, СМС сообщенияларды жөнөтүп турат. Эми бул ар бир жаран өзү дагы ойлоnuш керек экен да. Ар бир мисалы ата-эне баласына үйрөтөт, же баласы үйрөнсө ата-энесине үйрөтсүн. Ошол эле улуураак муундагы жарандарга дагы мындай өзгөчө көңүл буруп, пенсиялары деле азыр электронный болуп калыптыр да, карта аркылуу. Негизи ошондой кандайдыр бир моменттерге адамдар өзүлөрү көңүл буруш керек экен. Анткени бул мисалы бул жөн эле цифралар эмес, акча, эсептегич. Кээ бирде биз кармабасак мындай эме болуп калат го, баягы онлайн менен офлайндын мисалы айырмасы бар. Кээ бирде счеттоо жана онлайн мисалы биз төлөгөндө как будто бирөөнүн акчасын төлөп аткандай сезилет да, бирок бул дагы мындай акча албетте өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн эмгеги десеңиз. Бул жөн эле цифралар эмес, бул сиздин убактыңыз, балким ден соолугуңуз, энергияңыз, ошонун баарын бир чети тапканга биз аракеттенебиз, анан аны коргоп сактаганга дагы ошончо мындай көңүл буруш керек. Демек баягы азыркы учурда айрыкча мына пенсия жашындагылар дагы бүт пенсияны электрондук негизде карталгандыктан жана өздөрү чыгара алышпай көчөдө кетип аткан баардыгын айтышат экен да, мону ачып бериңизчи, пароль, логиндерин дагы беришип турушат экен да, мону мындай логини депчи. Ал дагы туура эмес экен, аны да айтып коюш керек болот. Негизи бул туура эмес, жана айтат элем, албетте азыр көрүп калам пенсионерлердичи, очередь болуп калат го, ошо пенсия берилген күнү ошо банкоматтын алдында очередь. Мисалы сиз ошол эле акчаны чыгарып туруп, кайра эле магазинден төлөп атасыз да. Мисалы ошол эле карта менен төлөп койсоңуз, QR код менен. QR код менен төлөсөңүз ыңгайлуураак. Анан мисалы картада акча турса, бул эми ага ошо маалыматтарды айтпасаңыз, бул наоборот сактык жагынан да жакшыраак болчудай да. Анан негизи азыркы учурда ушул мисалы сиз бирөөгө картаңызды колдонгонго берсеңиз, дропперство деген түшүнүк бар да. Кээ бир жаштар азыр ошо картаны ачат дагы, ал картанын полный маалыматты ошо картасы менен башка ошо алдамчыларга да берип койгон учурлар бар. Мисалы алар буга 5-10 миң сом төлөсө, бирок ал карталар аркылуу ошол эсептер
аркылуу акчаларды которуп баягы өзүнүн кылмыштуулугун жашырганга аракет кылат да. Бирок ошол картаны берген адам дагы баягы соучастник болуп, ал дагы жоопкерчиликке тартылып, азыркы мына акыркы ушу айда мен байкашым боюнча катуу киришип жатат ички иштер министрлиги ушуга. Жана көптөгөн мындай уже задержаниялар болуп атат. Ошого айтып кете элем, бул жактан өтө этият болуп, эми ар бир адам өзүнүн картасын колдонуп, пин-код сыр сөздөрүн айтпай өзү гана колдонуш керек. Жашы өткөн биздин чоң ата, чоң энелерибизге дагы ошол нерсени айтканга кетели. Өзүңүздөрдүн баягы пин кодторуңуздарды, банктык эсептериңиздер, номерлериңиздерди ушул көчөдөгү бара жаткан адамдарга берүүдөн сак болуңуздар дейли. Андан негизи ушул учурда дагы бир айтайлы. Мисалы эсеп аркылуу акчаны баягы кредит алып атат да алдап, кайра бирөөгө эсеп аркылуу жөнөтүп атышпайбы? Кайра дагы бирөөгө. Ошол эсептер аркылуу кимге жөнөтүлгөн адрес, аты жөндөрү чыкса болбойбу, банктан ошентип тактаса болбойбу? Жок, болот. Аны ошол атайын запрос ошо ички иштер министрлиги же укук коргоо органдарынын кайрылуусу менен өзүнүн баягы процедуралары бар. Албетте ар бир мындай счеттун эмеси бар да, эси кимге кандай которулганы. Аты жөн такталган да. Такталып жатат. Жана мисалы ошондой алдамчыларды деле выявлять этип, аларды жоопкерчиликке тарткан дагы ушу иштерди биз көрүп жатабыз. Албетте алар мындай жөндөн эле алдап качып кете алышпайт. Мисалы сизге жөнөтөт, сизден дагы бирөөгө жөнөтөт. Акырында бирөө келип ошол акчаны чыгарып алыш керек да. Ошол анан аты жөнү кимге таанык экенин эсептин негизинде тапса болот деңиз. Бирок ошол учурга жетиш үчүн эң биринчи, мисалы мен алданып калдым дейли, мен атыма бирөө банктан чалып сиз 100 000 кредит алдыңыз деп, алган экенсиз деп чала турган болсо, мен ошол учурда кимге барып биринчи очередте кайрылышым керек? Кандай иш аракеттерди көрүшүм керек? Биринчи очередь банкка барып же кандайдыр бир мобилдик тиркемеңиз аркылуу дагы счетту блоктоп койсоңуз болот. Анан ошо банкка дароо кайрылып, алар дагы кандайдыр бир өз аракеттерин жасап, ошо акчаны сактап токтотуп калганга аракет кылса болот. Анан албетте ички иштер министрлигине дагы кайрылышыңыз керек. Жакында эми буюрса мына Улуттук банк дагы мындай чоң ишти жүргүздү. Ошол баягы самозапрет деп, баягы өзүнү адам өзүнө баягы кредит алууну дагы Тыюу сала алат. Салууга механизмди уже мындай мыйзамдык, укуктук мындай негиздер кабыл алынган, президент тарабынан кол коюлган бул мыйзамга ноябрдан баштап ишке кирет. Сиз түндүк деген приложение бар го. Мобилдик тиркеме аркылуу эле ошол жакта атайын бир бөлүкчө бар. Ошол жерден функциясын өчүрүп койсоңуз болду. Кредит алганга банктар карап туруп, сизде ошондой запрет болсо, сизге кредит берилбейт. Мүмкүн кайра алыш керек болуп калса, аштырса болобу? Керек болсо, ошол эле мобилдик тиркемеде функцияны кайра киргизип койсоңуз болот. Ал мисалы адам, ар бир адам өзү эле жасап алат анда десеңиз. Аба, жакшы. Анда мисалы жашы өткөн адамдар же болбосо кредит керек эмес пока деген адамдар баары эле өчүрүп койсо болот экен да. Аябай жакшы маалымат. Кымбаттуу жарандар, кымбаттуу биздин көрөрмандар, албетте эң биринчиден ар бир адам өзүбүз гана аракет кылып, эгерде сиздерге кандайдыр бир кооптуу болуп аткан маалыматтар же болбосо кооптуу негизинде бир маалыматтар жеткирилип же бирөө байланышып жатса, анда сөзсүз ошол маалыматты алгач тактап, анан гана өзүңүздөрдү иш аракеттерди көрүңүздөр деген чакырыкты айтабыз. Сизге дагы чоң ыраазычылык, биздин убактыбыз бүтүп калды. Негизи эле ар кандай шылуундардан, ар кандай ушундай алдамчылардан сак болуңуздар. Баарыңыздарга аманчылык.